Даун синдрому бул өзүнөн өзү болуучу генетикалык кабал. Башкача айтканда, адамдын ар бир клеткасында 23 жуптан турган 46 штук хромосома бар. Ал эми Даун синдрому менен төрөлгөн адамдарда 21 жупка келгенде кошумча 3 хромосоманын пайда болуусу менен жалпы саны 47 штук хромосоманын пайда болуусу бул ушул Даун синдром деп аталат. Бул синдромду 1866 жылы Англия окумуштуусу цитогенетик врач Джон Лэндон Даун изилдеп чыгып, ошонун урматына Даун синдром деп аталып калган. Бул түшүнүксүз процесс эмнеге байланыштуу пайда болоорун окумуштуулар али күнгө чейин так жооп айтыша элек. Тилекке каршы биздин коомубузда Даун синдрому боюнча туура так маалыматтар аз. Анын ордуна бул балдар бирдемке үйрөнө алышпайт, окуй албайт, жакшы сүйлөй албайт жана башка ушул сыяктуу стереотиптерден улам бул балдар көпчүлүк учурда бала бакчага, кадимки бала бакчага, мектептерге өз убагында ушул билим ала албайт. Инклюзия бул Даун өзгөчө балдар менен кадимки балдардын чогуу аралашып өсүүсү, окуусу, бала бакчага баруусу, бул инклюзия деп аталат. Ушул төрөт үйлөрүндө биринчи ушул биздин Даун синдрому менен төрөлгөн балдары бар ата-энелерге биринчи эле психологиялык жактан баягы колдоо көрсөтүп жана туура так маалымат берилсе, бул балдардын келечекте мындай өсүп өнүгүүсүнө аябай чоң таасирин берет деген максатта ушул Бишкек шаарынан атайын адистер чакырылып 3 күндүк тренинг өтүлдү. Тренингдин бул максаты биринчи күнү ушул медицина кызматкерлерине ушундай синдром Дауна диагнозун кантип туура ата-энеге айтуу. Азыркы учурда ушул шаарыбызда Айданек номер 30 инклюзивдүү Айданек деген бала бакчага 4 бала ушул бала бакчага барып жатат жана номер 2 школа гимназияга бир балабыз ушул нолевой класс деп коет, ушул нолевой класста окуп жатат. Ошол катарында эле ушул Даун синдрому менен төрөлгөн балдарды жумасына 2 жолу биздин күндүзгү борбордук ушул ресурстук Сантера юг ресурстук борборубузда акысыз сабак өтүлүп жатат. Жана ушул ата-энелерге бир жылдын ичинде ушул консультация берүү, психологиялык жана моралдык жактан колдоо көрсөтүлүп жатат. Ушул жылдын июнь айынан тарта Сорос Кыргызстан фондунун каржылоосу негизинде синдром Дауна не повод для изоляции деген долбоор ишке ашып жатат. Долбоордун негизги максаты ушул Даун синдрому жөнүндө коомчулукка туура жана так маалымат жайылтуу жана ушул коомубузда инклюзивдүү коомду түзүү. Мындан сырткары дагы ушул Сорос Кыргызстан фондунун каржылоосу негизинде ушул күндүзгү ресурстук борборубуз керектүү жабдуулар менен камсыздалып, учурда 12 бала жумасына 2 жолу акысыз ушул жерде билим алып жатат. Дагы да каалоочулар болсо, биз күтүп калабыз.